Саламатсыздарбы, күнгө бейшемби Супер ТВда Сереп Чекит KG сайтынан алынган саат 21:00 карата учурдун актуалдуу, маанилүү акыркы жаңылыктары менен тааныштырабыз. Кемпироват суу сактагычынын жанындагы 50 гектар жерди Өзбекстан менен алмашууга каршы болгон Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айылынын айрым тургундары 22 апрелде нааразычылык билдирип, топтолгон жерине 3 боз үй тигип, мөөнөтсүз акция башташты. Алар УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, Өзбекстан менен жер алмашууга кол коюлган чечимди жокко чыгарууну талап кылышууда. Урматтуу Камчыбек Ташиев, сиз патриот адам элеңиз. Эмне болду сизге? Биз түшүнбөй калдык. Сиздин бийликке келгичекти мамлекеттин бир сантиметр жери башка өлкөгө кетпейт деп айткан сөзүңүз бар эле. Караңызчы, 5500 гектар жер Өзбекстанга белекке берилип жатат. Бул жерди өзбек тарапка берүүгө эмне мажбурлап жатат деп нааразы болушталар. Эске салсак, буга чейин да Кара Суу районунун Ынтымак айылынын тургундары дагы Кемпироват суу сактагычынын жанындагы 50 гектар жерди алмашууга каршы акция өткөрүшкөн. Алар дагы суу сактагычтын жанына чогулушуп, боз үй тигишкен эле. Камчыбек Ташиев нааразы болгондор менен 19 апрелде жолугуп, ошол жерде айтылган талаптардан улам Ташкентке дагы бир жолу барып келерин, 50 гектар жерди 20 гектарга чейин азайтууга аракет кыларын айткан. Бишкек шаарына Орусиянын коронавируска каршы Спутник В вакцинасынын биринчи партиясы келип түштү. Маалыматты өкмөттүн басма сөз кызматы тастыктады. Буга чейин Орусия Кыргызстанга 500 000 доза вакцина берүүгө макул болгон. Бүгүн 22 апрелде анын 20 000 дозасы келди. Андан тышкары Кыргызстандын бийлиги Спутник В вакцинасын кошумча сатып алуу үчүн каражат издеп жатканын билдирген. Быйыл кадыртуу 8 майдан 9 майга караган түнү белгиленет. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы билдирди. Кадыртүн орозонун 26 күнүнөн 27 күнүнө караган түнү белгиленип келет. Бул түндө шарият, адеп ахлак, Куран жана хадис маселелеринен баяндар окулуп, кадыртүн тоскондор таң атканча уктабастан жакшылык тилешет. Кочкордо чогуу жашап жүргөн келинди өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүүгө айыпталган жаран өмүр бою эркинен ажыратылды. Бул тууралуу райондук прокуратурадан билдиришти. Маалыматка ылайык, Кочкор райондук ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө 2021 жылдын 23 январь күнү саат 21:30 чамасында Кочкор районунун Теңдик айылынын 1990 жылы туулган тургуну кайрылып, Тынай Булак кыштоосунда белгисиз себептер менен каза болгон адамдын жансыз денеси жатканын билдирген. Аталган билдирүү боюнча Кочкор райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам тергөө тобу барган учурда Кашардагы 3 бөлмөлүү үйдөн 20-25 жаштагы келиндин жансыз денеси табылган. Ага сыртынан кароо жүргүзгөн маалда күч колдонулуп өлтүрүлгөнү маалым болгон. Ошондой эле ал Чүй облусунун Сокулук районунун 1998 жылы туулган тургуну экени такталган. Айрым тургундар жаш келин ур токмокко алынып, атка сүйрөтүлүп өлтүрүлгөнүн айтышкан. Бул факт Кочкор райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан каттоого алынып, Жазык кодексинин 130 беренесинин 2 бөлүгүнүн 3 пункту менен сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Анын алкагында шектүү катары Баткен облусунун 1995 жылы туулган тургуну кармалган. 20 январь күнү мас абалында өзү менен чогуу жашаган келинди ур токмокко алып, өзгөчө мыкаачылык менен өлтүргөн. Тергөө аракеттеринин жыйынтыгында Кочкор районунун прокуратурасы тарабынан Жазык кодексинин 130 беренесинин 2 бөлүгүнүн 3 пункту менен айыптоо актысы бекитилип, иш сотко жиберилген. Сотто Кочкор районунун прокурорунун орун басары айыптоону колдоп, айыпталуучуга 150 000 сом айып салуу менен өмүр бою эркинен ажыратууну сураган. Кочкор райондук сотунун 2021 жылдын 20 апрелиндеги өкүмү менен айыпталуучу күнөөлүү деп табылып, 150 000 сом айып пул салуу менен өмүр бою эркинен ажыратылды. Бүгүн 22 апрелде БШКнын алдында Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоонун жыйынтыктары менен макул болбогон партиялардын өкүлдөрү митингге чыгышты. Чогулгандардын арасында Улуу журт, Кыргызстан коммунисттер партиясы, Уутман, Бүтүн Кыргызстан, Тынчтык, Айкөл Кыргызстан жана Бийлик элге партияларынын мүчөлөрү бар. Митингдин башында Кыргызстан коммунисттер партиясынын өкүлү Амантур Манапаев Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгарууну талап кылды. Улуу журт партиясынын мүчөсү Анарбек шайлоодо мыйзам бузуулар орун алганын, добуш сатылганын айтты. Ал Ош шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоону дагы жокко чыгарууну талап кылды. Ал эми Бийлик элге партиясынын саясий кеңешинин төрагасы Калдан Эрназарова шаардык кеңешке олигархтар өткөнүн белгиледи.
4 адамдан башка уу коргошунга уулангандар катталган жок. Бул тууралуу бүгүн 22 апрелде Серип медиа маалымат агенттигине Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Ал эми травматология жана ортопедия илими изилдөө борборуна уу коргошунга ууланып түшкөн 3 бейтаптын экөөсү ооруканадан чыгарылган. Биздин борборго түшкөн 3 бейтаптын экөөсү ооруканадан чыгарылды. Ал эми акыркы түшкөн 79 жаштагы эркек киши дарыланып жатат. Абалы жакшы дешти борбордон. Эске салсак 20 апрелде аталган ооруканага 71 жана 67 жаштагы жубайлар түшүп, аларга алдын ала аконитке уулануу, аритмогендик шок деген диагноз коюлган. Андан тышкары Бишкекте тез жардам менен 1958 жылы туулган жаран кардиология жана терапия боюнча улуттук борборунун жандандыруу бөлүмүнө өтө оор абалда жеткирилген. Ага алдын ала белгисиз зат менен уулануу диагнозу коюлган. Ошол эле күнү жогоруда аталган борборго 79 жаштагы эркек киши уу коргошунга ууланып жаткырылган. Анын үй шартында 1 жумага жакын убакыт бою уу коргошун ичип жүргөнү маалым болгон. Ошто улуттар биримдиги ишеним республика бүтүн Кыргызстан улуу журт жана бир бол партияларынын өкүлдөрү кайрадан митингге чыгышты. Алар шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу талабын коюшту. Алардын айтымында жергиликтүү кеңештерге шайлоо мыйзам бузуу, добуштарды сатып алуу менен өткөн. Биз Ош шаарындагы шайлоонун жыйынтыгынын жокко чыгарылышын талап кылабыз. Сүрөт видеодогу далилдерди көрүп күнөөлүүлөрдү аныктагыла. Биздин үнүбүздү бийлик укканга чейин митингге чыга беребиз дешти алар. Алар мындан тышкары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Ташиев Таймурастын Жалал Абад шаардык кеңешке талапкерлигин койгонун туура эмес деп эсептешет. Акыркы бир сутка ичинде өлкө боюнча жалпы 1357 адам коронавируска каршы эмдөө алды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Акыркы 24 сааттын ичинде 1357 адам коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Бардыгы болуп өлкөдө 13552 адам эмдөө алды деп билдиришти министрликтен. Сутка ичинде эмдөө алган адамдар: Бишкекте 217 адам, Ош шаарында 134 адам, Чүй облусунда 166, Ош облусунда 202, Талас облусунда 64, Нарын облусунда 30, Ысык Көл облусунда 169, Жалал Абад облусунда 220, Баткен облусунда 155 адам. Буга чейин Кытай Кыргызстанга 150 000 доза Синофарм вакцинасын берген. Ал 75 000 адамды эмдөөгө жетет. Бүгүн болсо Орусиядан 20 000 доза Спутник V вакцинасы келди. Бүгүнкү күндө өлкөдө улуу ата мекендик согуштун 146 ардагери жашайт. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен билдиришти. Алардын ичинен 33 майып, 13 концлагерлердин жашы жете элек туткундары жана 15 Ленинграддын блокадачылары. Ошондой эле 1304 ооруктагы эмгекчилер бар. Тилекке каршы жыл сайын улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин саны азаюуда. 2020 жылдын 1 апрелине карата улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин саны 241 адам болсо, бүгүнкү күндө алардын саны 146. Улуу ата мекендик согуштун ардагерлерин, ооруктагы эмгекчилерин, улуу ата мекендик согушта курман болгондордун үй бүлөлөрүн социалдык колдоо үчүн республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен ай сайынкы жана ар жылдык бир жолку төлөмдөр берилет. Премьер-министр Улукбек Марипов салык жана бажы процедураларын санариптештирүүнү ишке киргизүү боюнча кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришти. Негизги милдеттердин бири бул салык жана бажы процедураларын фискалдаштыруу тутумун толук кандуу ишке киргизүү. Ал ар кандай каршылыктарга карабастан өз мөөнөтүндө ишке ашырылышы керек. Бул бизге коррупцияны жооп, көмүскө экономиканын деңгээлин кескин кыскартып, мамлекеттин кирешесин жогорулатууга мүмкүндүк берет. Кабыл алынып жаткан чаралар жеке бизнести колдоо, мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттешүүнүн ыңгайлуу жана жеңилдетилген механизмдерин түзүү, ошондой эле коррупциялык көрүнүштөргө каршы күрөшүү жана сергек атаандаштыкты түзүү сыяктуу критерийлерге жооп бериши керек, деди ал. Кеңешменин жүрүшүндө 2021 жылга салык жана бажы процедураларын санариптештирүү боюнча жол картасы каралды жана тийиштүү сунуштар жана толуктоолор берилди. Ушул жана башка жаңылыктарды Серип Чекит KG сайтынан окуп тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.